Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен көрүшүп жатканыбызга кубанычтабыз. Убактыңыздарды бөлүп, ушул видеону аягына чейин көрөт деген ишеничтебиз. Анткени бул видеодон өзүңүздөргө көптөгөн жакшы маалыматтарды ала аласыздар. Азыр менин жанымда СММ адиси, инфопродюсер Адина Коңурбаева отурат. Адина, салам. Саламатсызбы? Алдыда айтып өткөндөй, СММ тармагында онлайн да 2-3 жылдан бери, 4 жылдан бери иштеп жатыптырсың. Окуучуларды окутат экенсиң, көптөгөн ийгиликтерге жетишип жатыптырсың. Анан бул тармакка кандайча келип калдың эле? Эмне сени кызыктырды? Барыңыздарга салам. Мен өзүм жөнүндө кыскача тааныштыра кетейин. Мен атым Адина Коңурбаева, 26 жаштамын. Мен ушул декретти бизнеске айландырган айыммын десем болот. Жана өзүм эле эмес, мага окшогон көптөгөн айымдарды, ушул декретте отурган айымдарды өзүнүн хоббисинен эле бизнеске айландыра алдым да. Учурда мен наставникмин, көптөгөн айымдарга туура жол көрсөтүп, багыт берип, үйдө эле отурган айымдардын кирешеге чыгарып келем. Өзүм кантип ушул онлайн тармакка келип калгам, мындай атайын келейин деген деле максатым жок болчу. Мен өзүмдүн кесибим стоматолог, медакадемияда 5 жыл окуп бүтүрүп диплом алгам, 1 жыл ординатурада окуп сертификат алгам. Ошондо мен декретке чыккам да. Ошол боюнча мен катарынан уда төрөп иштеген жокмун кесибим менен. Анан ошол убакта эме подработка деп коет го, эмне кылсак деп жолдошум экөөбүз дордойдон эле Жунхайдан оптом бижутерияларды алып келип, интернет, Инстаграм магазин ачалы деп интернеттен, ошо Инстаграмда мен 1000ден ашык катталуучум бар болчу. Эми соода жакшы болот деген ой менен товарларды сөткө тартып киргизип баштаганбыз да. Киргиздик, анан сураган киши жок да. Даже баасында сурап койбойт. Биз ойлоп турубуз да, соодабыз укмуш болуп кетет депчи. Таптакыр соода болбойт. 1 ай өттү, 2 ай өттү, киргизип атабыз болбой эле. Анан 4 ай өттү уже. Анан уже болбой калды. Эмне кылыш керек, даже эмне кылсак деп, ошенткенде 2018-жылдары болчу. Чыгып калды мага реклама СММ деген. Анан ал эмне деп изилдесем, көрсө ошол бул Инстаграмдагы соц тармактагы маркетинг экен да. Ал эми СММ именно ошол Инстаграмдагы маркетингди үйрөтөт экен дейт. Анан ал убакта мындай онлайн курстар жок болчу. Тем более кыргыз тилдүү курстар жок болчу. Офлайн 7 күндүк курс бар экен, күн сайын барып келе турган. Орустар окутчу да. Анан кийин курс 7000 сом. Чындыгында биз үчүн аябай кымбат болгондой, 70 000 сомдой элечи. Ошол курска жазылайын десем, жолдошум каршы болгон жок, себеп дегенде экөөбүздүн кызыкчылыгыбыз болчу, экөөбүздүн бизнесибиз. Анан жолдошум макул деп, акчабыз да жок, ар кимден сурап 7000 сом кылып ошол курска жазылып, окуп калгандан кийин көзүм ачылды да. Анан кийин эле мен Инстаграмды туура жүргүзүп баштадым. Көрсө катталуучунун саны таптакыр ойнойт экен да. Анан ошол жактан мен сатууну үйрөнүп, бижутерияны интернет магазинибиз күчөп, жолдошум доставка кылып иштеп баштады. Ал бижутерия саткан плюс жагы дагы мындай маршрутка менен эле жеткичи чөнтөгүнө сала алыпчы. Ага деле көп акча каражаты керектелбейт экен да. Ошентип иштеп баштадык. Анан жетишпей баштады жолдошум. Ошентип курьер дагы жалдап алдык. Соодабыз аябай жакшы болуп, эң биринчи онлайн кирешем айтсам болот. 1 айда 35 000 сом соода кылганбыз. Бирок баардык чыгымдарды кетиргенде ошол курьердин акчасын, эмелер товардын өзүнүн акчасын баарын минус кылганда бизге чистый 20 000 сом түшкөн да. Рекламада кетиргенбиз таргет. Ошодон чистый 20 000 сом түшкөн. Ошо эң алгачкы кирешем 20 000 сом деп айта алам. Ошентип иштеп атканда элдер кызыгат экен да. Мындай тагын көрсөк болобу, барып көрсөк болобу деп. Ошентип анан биз эми офлайндагы дүкөн ачыш керек экен деп, торговый центрдин 5 сарга 3 витрина алып иштеп баштаганбыз. Ал жактан дагы бизнесибиз жакшы жүрүп кетти. Эми ол бирок баары 80% кардарлар через Инстаграм келип атты да. Ошентип мен Инстаграмды жакшы өздөштүрүп калдым. 1 жыл иштеттик. Ийгиликтүү болду бизнесибиз аябай. Анан ошентип 2020-жылы карантин болуп калгандан кийин баардык жак жабылып калбадыбы. Жумушубуз токтоп калды. Токтоп калгандан кийин биз Бишкекте дагы квартирабыз жок болчу. Квартира снимать этип жашачубуз. Жумушубуз да жок болуп калгандыктан ата-энебиз айтты, айылга келгиле биздин жаныбызга, жумушуңар жок болсо. Онлайн деле иштей берсек болмок, просто ошол жашаган жерибиз жок болуп калды да. Анан айылга келгиле деди. Анан айылга кеттик. Ал убакта 1 балабыз бар болчу. Мен ошондо аябай катуу стресске түшүп калдым. Бизнесибиз токтоп калды.
анан послеродовой депрессия болуп аткан балам 9 ай болчу. Анан боюмда да болуп калды да. Послеродовой депрессия, дородовой депрессия, и бизнесибиз токтоп калып, аябай депрессияга батып кеттим. Ошондо мен айттым, мындай жашоо болбойт. Кантип ушул абалдан чыксам болот? Ушул азыркы турган абалым менен деп ойлонуп атып, мен айылдасың. Айылдабыз. Кайын журт менен чогуу жашап атабыз. Анан телефонум ошондо Redmi Note 4 болчу. Ушул абал менен кантип акча тапсам болот деп ойлонуп, менин СММдик билимим бар. Ушуну колдонсом болот да деп туруп, мен ошол кимге СММдик билим керек болсо Инстаграмдан сунуш жазып чаттым да. Мен ушундай билимим бар, мен силерге бизнес баракчаларга. Бирок көптөр жооп бербей койду, көптөр болсо жок керек жок деп түшүнүп коет да. Бирок мындай шагым сынды, бирок токтогон жокмун. Сунуштай бердим. Анан бир экөө макул болду 5000 сомдон. Ошентип мен иштештим, 1 ай бою иштешип, мен 5000 сомдон 10000 сом. Ошентип мен СММ специалист болуп 10000 сом алгам. Айылда отуруп алып эле алар сага видео же фотолорду жиберет, керектүү. Сен пост жазып, план түзүп, катар менен продвижение кылам да. Ошентип алардын кирешесин көбөйтүп бергеним үчүн кийинки айда уже алар көбүрөөк суммага макул болушту да, айлыкты 10.000ге көтөрүштү. Ошентип иштеп, анан мен акча таап аткандарымды жана коттошот да. Ошолорду скриншот кылып Инстаграмга киргизип беришим да. Ушунча таптым, мынча таптым десем, тааныгандар, тааныбагандар деле кантип табатсың, үйрөтчү деп. Ошентип башталып кеткен да. Үйрөтүп, анан уже үйрөтчү дегендер көп болуп кеткендиктен курс ачыш керек экенин түшүндүм. Тем более карантин болуп атканда онлайн. Ойлондум, менин телефонум деле жөнөкөй. Айылда эле жашап атам. Кыргызча эле иштешип атам. Демек мен кылып жаткан нерсени ар бир айым кылса болот экен да деп мен ошо айымдарга үйрөтүшүм керек деген бир өзүмө максат койгом да. Ошентип курс ачкам. Курсумдун атын пайдалуу Инстаграм деп атагам. Ошол учурда 14 айым катталган, биринчи поток эле 1,5 сомдон. Ошол учурдан эле мен инфо бизнес менен алектенип баштагам десем болот да. Инфо бизнес дегенди көптөр түшүнбөйт, менен сурашып жүрөт. Инфо бизнес менен СММдин айырмасы эмне депчи. Инфо бизнес деген информация деген бул ошол информация, маалымат да кыргызча. Ошол маалыматты сатуу менен кылынган бизнести инфо бизнес дейт. Азыркы учурда мен инфо бизнес менен алектенип жатам. Өзүм билген билим тажрыйбамды эле башка бирөөлөр менен бөлүшүп, кирешеге чыгып акча таап атам да. Мына ушул нерсени инфо бизнес дейт. Айылдасың, ошол эле жерден курс өттүң 14 айымга. Андан кийинки жолуң кандай болду? Анан кызыгып сен шаарга келип да билимиңди өрчүттүңбү? Курстун баасы андан көтөрүлдүбү? Кандай болду? Сен окуткан айымдар кандай ийгиликтерге жетишти ошол учурда? Ошол учурда биз 7 ай айылда жүрдүк. 7 айдан кийин Бишкекке келдик. Анан кийин ай сайын набор болуп атты. Курстун баасы акырындан көтөрүлүп, курс учурунда эле кирешеге чыгып жатышты да айымдар. Бул жерде сөзсүз эле СММ специалист болуп эмес, өздөрүнүн эле билген билимин, өнөрүн бизнеске айландырат да. Мисалы үчүн бир айым тамак жасаганды жакшы көрсө, ошол эле билими менен Инстаграм блогду туура жүргүзүү менен подписчигин көбөйтүп кирешеге чыга алат да. Мисалы үчүн тамак жасаган айым кантип Инстаграмдан айылда отуруп кирешеге чыгышы мүмкүн деп суроо келиши мүмкүн да. Азыр деген фудблогерлер өтө көп акча таап атат да. Ошол жасаган нерселерин сатат, и плюс ошол жасаган нерселерин жасап жатканда видеого тартып коет дагы, ошол мастер-класс кылып сатат да. Кантип үй шартында торт жасайбыз деген сыяктуу. Бир эле жолу тартып коет, бирок аны канча жолу сата берет да. Ошентип эле кирешеге чыгат, ошол нерсени үйрөтүп атам. Азыр кадрдан сырткарда сүйлөшүп калдык. 54 жаштагы айымды айтып калдың, Гүл Өстөргөн. 59 жашта. 59 жаштагы. СММ адиси болуш үчүн жаш курагы чектелбейт. Ушул тууралуу да айтсаң. Мен эң жаш окуучум 14 жаштагы мектеп окуучусу болчу. Ал эми эң улуу эжекебиз ушул 59 жаштагы эжек болду. Бул кантип келип калды? Айым курска келди, мындай таптакыр эле түшүнбөй, даже телефонду жакшы түшүнбөшкөн да, баскылагандычы. Бирок Facebook'та отурушкан, Instagram'да ар кимдин жашоосун көрүп отурушкан. Ошентип биздин курска келгенден кийин эң биринчи эле биз туура максат койдурабыз. Кайсыл жол менен кирешеге чыгасыз? Ниша тандаңыз деп. Ошо ниша жөнүндө сүйлөп берейин. Ниша деген эң биринчи мен курска жана орус тилдүү СММ курска барганда окутуучулар да орустар, анан окуучулар да орустар, мен эле кыргыз болдум да. Анан ниша десе мен чынын түшүнбөйм. Сурайын дегенден уялам да, ушуну билбейсиңби деп айтабы депчи. Анан курс бүтүп атканда түшүнбөдүм ниша деген нерсени. Ошондон көптөр мага окшоп түшүнбөй калсаңыздар эч нерсе эмес, уят нерсе эмес.
ниша деген ошол ар ким алектенип жаткан нерсе. Мисалы үчүн мен бижутерия сатып атканда менин нишам бижутерия болчу. Азыр мен инфо бизнес менен алектенип жатам, менин нишам инфо бизнес. Ал эми биздин курска келген ар бир окуучуга биз курстун башында ниша тандатабыз. Кызыккан нерсесин кайсы багыт кыргызчасы? Жөн эле ниша тандагыла деп мындай берип койбойбуз да. Эмнени негизинде туура ниша тандаса болот. Ошону туура тандатып, анан жанагы 59 жаштагы эжекке эмнеге кызыгасыз, эмне кылган сизге жагат, эмнеден ырахат аласыз дегенде ойлонуп көрсө өзү мындай гүл өстүргөнгө кызыгат экен. Бөлмө гүлдөрү. Бөлмө гүлдөрүн. Анан биз айттык, сиз анда ушул нерсе менен кирешеге чыксаңыз болот деди. Кантип деди? Сизге окшогон гүлгө кызыккан айымдар толтура. Мына ошолорго сиз гүлүңүздү сатсаңыз болот. И плюс ошол гүлгө туура уход кылганды дагы үйрөтсөңүз болот. Сиз дагы инфо бизнес менен алектенсеңиз болот деп туура көрдү ошол нерсени, ошол нишаны тандады. Курс создавать этти, 11 сабактан турган. Курстун баасын 3000 сом дейт. Коркуп аткан башында. Ким алат 3000 сомго депчи. Анан курс учурунда эле 3 айымды окутту да. 3 айымды окутуп 9000 сом кирешеге чыкты. Үйдө отурган кожойкелер, мисалы үчүн, азыр сен байкап турсаң, тыпылдап сүйлөп калыптырсың, баарын ирети менен сүйлөп көнүп да калыптырсың. Анан мындай камерага сүйлөгөндөн уялгандар бар да, өзүнүн багы баракчасын жүргүзөрдөчү, балким тарыхча тартат же видео тартканда ошол коркунучту жеңүүнү да үйрөтөсүң. Ошону туура айтып кеттиңиз. Мен кече жакында эле өзүмдүн алгачкы блог алып барып жүргөн стористерин көрүп калганымды өзүм уялып кеттим да. Мондаймын деп эле мышыктардай болуп, байкуш болуп үнүм чыкпайт да. Жай сүйлөп турмун. Ошо бул менен көптөр айтып берет да, мен сендей болуп сүйлөй албайм, эгер мен сендей болуп сүйлөсөм давно эле чыгып кетмекмин депчи. Мен ушинтип төрөлгөн эмесмин да. Мен деле башында сүйлөй албай, бир стористе кайра тартып, ушинчимин. Азыр неге мынтип сүйлөп калганымдын себеби буну күн сайын кайталоодон. Эгер сиздер да сүйлөй албай жатсаңыз, бул норма. Мен окуучуларым дагы курстан үйрөтөм, кантип сүрдөнбөй сторис тартыш керек. 100 жолу попытка кылып болсо дагы сүрүн жеңишет да. Эч ким бир чыкканда эле сонун сүйлөп кетпейт ал. Буну кайра кыла берип тажрыйба топтош керек. Эми онлайн иштөөнүн плюстары. Онлайн иштөөнүн плюстары өтө көп да. Мисалы мен медакадемияда окудум дебедимби? 50.000 сомдон контракт төлөгөм 5 жыл бою. Анан 1 жыл 66.000 сом төлөдүм. Ал жака акчадан тышкарыда канча деген убактым, энергиям кетти. Ал жакта окуш да кыйын, гастрит дагы ошол жактан таптым. Анан эми жыйынтыгында иштей албай отурам да. Себеп дегенде декрет. Айымдар декретке чыгат да. Ар кандай дагы жашоодо кырдаалдар болуп, ошол өз кесиби менен иштей албай калышы мүмкүн. Андан тышкары ошол жогорку окуу жайын окуй албай калгандар да толтура, ар кандай жашоо шартка байланыштуу. Ал эми онлайнга иштегенде эң плюс жери эч кандай билимдин мындай жогорку окуу жай, орто окуу жайы, аны даже мектепти толук бүтпөй калса дагы онлайн иштесе болот. Даже айылда жашап дагы. Андай окуучуларым толтура далилдер менен. Азыр баарыбызда интернет бар. Мисалы үчүн азыр экөөбүздү көрүп аткандардын сөзсүз телефону, интернети бар да. Демек ар бири кирешеге чыга алат. Анан мага айтыш берет мынтип. Менин телефонум эски, мисалы үчүн сенин телефонуң iPhone экен, меники да iPhone болсо иштемекмин депчи. Мен мынтип айткым келет, албетте iPhone менен иштеген оңой. Бирок ким берет азыр бизге iPhone'ду? Мен мисалы үчүн экраны сынык, памяти толуп калган, катып иштей ысып кетчү да, ошол Redmi Note 4 менен эле иштеп айына 15.000 сом тапкам. Анан ошол акчаларымды чогултуп мен жапжаңы Redmi Note 9 алгам 13.500 сомго. Анан ошо менен иштеп баштаганда менин бир айлык кирешем 60.000ге жогорулаган. Анан ошол акчамды дагы чогултуп жүрүп мен жапжаңы iPhone 11 масыл алгам. Аны чогултуп жүрүп iPhone 13 Pro Max алгам. Андан кийин азыр могу колумдагы iPhone 14 Pro Max 1 терабайт. Азыркы учурда эң акыркы үлгүдөгү iPhone'ду көтөрүп жүрөм да. Бул менен айтайын дегеним акырындык менен болот. Главный бул жерде сабыр керек да. Аны таштап койбош керек. Анан эң советим мен ушул кандай гана ниша тандабаңыз, туруктуу болуш керек. Мисалы үчүн SMM специалист болом деп чечим чыгардыңыздарбы? Туруктуу болушуңуздар керек. Бир ай иштеп көрөйүн, анан 2 ай иштеп көрөйүн деп эмес. Мен эмне үчүн ушундай даражага жеттим? Өзүм эле кирешеге чыкпастан канча деген айымдардын кирешеге чыгышына себепчи болуп жатам. Алардын кирешеге чыгарганым аларга плюс, и плюс мага да акча түшүп атат да.
ошол менин ушул жаатта туруктуу болгондугум себеп да. Адина мисалы үчүн курс окуткандар курс окуп атканда эле кирешеге чыгат, аябай жакшы болуп кетет деп баардыгы эле айтышат да. Анан кирешеге чыкпай, жумуш таппай, баягы сенин курсуңа нааразы болгондор деле болобу арасында? Азыр эле өзүмдүн Instagram баракчама ушул курска окуп, бирок курс учурунда кирешеге чыга албай калган айымдын отзывын чыгардым эле азыр эле. Бул негизи курс бүткөндөн кийин курстун программасын баарын алып бүткөндөн кийин анан чыгыш керек да негизи кирешегечи. Бирок биздин курсубузда курс учурунда эле деп мындай бонус сыяктуу берилет да, курс учурунда эле чыксаңар болот деп. Бирок курс учурунда чыга албай калса, аракети бар болсо бүткөндөн кийин деле чыгат. Таптагы курс учурунда дагы кийин дагы чыга албай калгандар болот. Бул деген ошол айымдардын, курска келген айымдардын аракетине жараша. Мисалы үчүн биз программа окшош. Курска катталгандардын баарына бирдей үйрөтүлөт, бирдей түшүндүрүлөт, тапшырмаларын бирдей текшеребиз. Эмнеге бирөө көп кирешеге чыгат, бирөө чыкпай калат, бирөө азыраак кирешеге чыгат. Ошол айымдардын өзүнүн аракетинен да ошол нерсени түшүнүп жетиши керек. Онлайн окутат экенсиңер. Онлайнда окуп үйрөнүү канчалык мүмкүн? Өзүң мисалы үчүн офлайн үйрөнүп турсуң. Мен офлайндагы көп үйрөнгөм, онлайндагы бир канча курстарды окугам. Азыр дагы мен окуйм. Бул эмне максатта окуйм? Ошол конкуренттеримди анализдөө максатында. Алардан дагы мыкты болушум үчүн алардын сабактарына как окуучу катары мен катышып көрөм. Азыр деле катышып атам, мындан кийин деле катышып берем да. Офлайн окуган менен онлайндын айырмасы мындай. Мен ошол офлайн окуганда күн сайын бир саат 2-де да мисалы үчүн убактыңды бөлүп, күн сайын саат 2 саат убактын коротуп барышың керек. Курстардын көбүнчөсү шаарларда, райондордо болот. Ал эми айыл жергесиндегилерге мүмкүнчүлүк болбой калат да, эгер офлайн болсо. Анан дагы бир жери албетте конспект жазасың, бирок ал конспектиң жоголуп кетиши мүмкүн, же унутуп калышың мүмкүн. Ал эми онлайн сабактын жакшы жери бизде сабактар күнү түнү ачык да. Эртең менен бош болсоң, эртең менен көрөсүң. Эгер түндө бош болсоң, балдарыңды уктап түндө көрөсүң. 24 саат бою сабактар ачык болот. Кайтарым байланыштагы күн сайын берилет. Курс бүткөнчө 40 күн бою. Сен каалаган убагында кирип көрүп, суроолорду берип, анан дагы курс бүткөндөн кийин да сабактар бир ай сакталат. Кайра көрө алсаң болот да. Офлайн болгондо кайра ал сабакты кайталап көрө албай каласың да. Ошондуктан онлайн жакшы. Сенде болуп инфопродюсер, инфобизнес менен алектен сенин курсуңду бүткөндөн, мисалы үчүн ушундай эле курстарды бүткөндөн кийин инфопродюсер болуп кетиш баарынын эле колунан келе береби? Инфопродюсер, инфобизнес өзүнүн курсун чыгаруу, өзүнүн курсун ким чыгара алат? Эксперттер, кыргызча айтканда адистер чыгара алат. Адис деген ким? Өзүнүн ошол билими дагы бар, жана ошол жаатта тажрыйбасы дагы бар адамды адис дейбиз. Мисалы мен СММ курсум бар, менин билимим дагы жетиштүү, тажрыйбам дагы жетиштүү башкаларга үйрөтүүгө. Мисалы үчүн азыр көптөр СММ курсу бирөөдөн окушат, билим алды да, бирок тажрыйбасы жок да, иштеп көрө элек, бирок курс ачып алат. Анан курсуна окуучулар катталышы мүмкүн, бирок результат жарата албай калат. Мына ушул нерселерди азыр инфо-цыгандар дешип атпайбы? Эгер маалыматыңыздар бар болсо, бир нерсени угат, анан мындай түшүндүгүн эле башкаларга айтып берип койгон сыяктуу да. Өзү ал нерсени кылып көргөн эмес. Өзүң тажрыйба топтош үчүн именно орусча айтканда кечиресиздер, СММ адиси болуп канча убакыт иштедиң жана кандай баракчаларды же кандай бизнестерди ийгиликтүү ошол компаниялардын ишин жүргүздүң? Эң биринчи эле мен өзүмдүн баракчамды туура жүргүзүп жаткандыгым, эң биринчи өзүм эме кылдым. Өзүм тажрыйба эң биринчи эле азыр ийгиликтүү жүргүзүп жатканым ушул эң биринчи көрсөткүч. Андан кийин азыр ачыгын айтам, СММ специалист болуп иштеген жокмун. Анткени инфо бизнестен эле курска катталган адамдардын эле акчасы мага жетиштүү да. Анан мисалы үчүн СММ адиси болуп бир айда максимум 100 000 сомго эле чыга аласың. 100 000 сомду азыр мындай тоготпой калган кезим да. Жок, сен айтып атпайсың мисалы үчүн инфобизнесте өзүнүн курсун ачыш үчүн тажрыйба болуш керек бул жаатта депчи. Мен түшүндүм да, СММ адиси катары тажрыйба топтоп алып, анан өзүңдүн топтогон тажрыйбаңды ошол курс кылып ачат болуш керек деп. Мисалы менин курсума бир 0дон келди, бир айым СММ курска окуду. Эми ал өзүнүн СММ курсун ачыш үчүн канча убакыт керектелет да? Өзүнүн баракчасын биринчиден туура жүргүзүш керек. Анан жок дегенде бир 4 баракчаны алып барса, уже тажрыйбасы бар деп айтсак болот. Өзүнүн курсун чыгара берсе болот. Жана мен өзүмдүн ошол курсумда дагы
кантип өзүнүн курсун упаковкаласа болот, кыргызча айтканда ыктаса болот, жана ал нерсени кантип туура сатса болот, ошол нерсени да үйрөтөм. Курста бар да программасында. Көптөр айтат, сен өзүңө конкурент кылган жоксуңбу депчи. Жок, ар бир адамдын, мисалы үчүн мага эме деп келишет. Сенин сүйлөгөнүң жакты, түшүндүргөнүң жакты деп мени адам катары тандашат. Анан экинчи орунда адис катары тандашат да. Ошондуктан мен эч кимди өзүмө конкурент деп эсептебейм. Окуучуларга үйрөтөм. Жанагы сөзүңө 100 000 сомду тоготпой калганмын деп атасың да азыр. Ошондо өчүрүм депчи. Анан азыр канча планка канчага көтөрүлдү? Мен ошол нерсени көп айта бербейм. Бир жагынан көз тийүү деген нерсеге ишенем да. Кирешемди айтпайм. Бирок кээде айтканга туура келет экен. Себеп дегенде ошол мындай ишенбей жаткандарга далилдөө максатында кээде Instagram баракчама чыгарып калам. Азыр эми сиз бул жерден сыр кылып айтпай эле коеюн. Себеп дегенде азыр миллион десем дагы бирөөлөр ишенбеши мүмкүн. Жөн эле сүйлөп атат миллиондорду депчи. Элдин баары миллион таап кетти го дегенсип. Кээ бирлерге 100 000 десем 100 000 аз сезилиши мүмкүн да. Адамдын эмесине жараша, билим деңгээлине, жашоо шартына жараша. Эми бул нерсе бара-бара күчөйбү ушул бизнес же актуалдуулугун жоготобу ушул сферада жүргөн адам катары айтсаң? Актуалдуулугун күчөтөт, суроо талап жогорулайт. Мисалы 2020-жылы карантин маалында мен эң биринчи эле сиңдиме айттым. Турмушка чыга элек бойдокта. Сенин ыйлап жаткан балаң жок. Давай сен иштесең вообще эч ким тоскоол болбойт. Иштебейсиң десем, эми азыр карантин болуп эле элдин баары онлайн иштеп кетти. Бул временно, но карантин бүтсө кайра мурунку жашоо келет деп мындай ишенбей жүргөн да. Анан кийин акырындык айта бердим, анда эле айта берип, кийин мен өзүм командама жардамчы кылып алдым. Азыр эле мына 7 ай болду, өзүнчө блог алып барып иштеп жаткандыгына. Азыр видеомейкер, көптөгөн ошо блогерлердин личный видеографы. Ошол видео тартып эле айына 150 000 сом табат. Баштаганына 1 жыл боло элек. Азыркы учурда ал дагы инфо бизнесмен алектенип өзүнүн видео монтаж курсун чыгарды. Мен өзүм продюсер болдум. Биринчи потогунан эле таза киреше 140 000 сом түштү да. Биринчи поток деген 1 эле ай. 1 эле ай. 1 айда курстан эле 140 000 сом түштү. Ал эми өзү кызматын көрсөткөндө бул 150 000 сом. Силер окуп жаткан курс башка курстардан эмнеси менен айырмаланат? Эмне үчүн силерди тандаш керек? Мени тандаш керек, мен оозумду толтуруп уялбай айта алам, Кыргызстанда меникиндей курс жок деп. Себеп дегенде ошол окуучуларым эле далил болуп берет. Буга чейин канча курстарды окуп, сенин курсуңдан сонун курс таба алган жокпуз депчи. Эң биринчи эле плюс жери мен мындай курстун санына, сабактардын санын эптеп көбөйтө бербейм да. Кээ бирлер санын эле көбөйтүш үчүн бир сабакты узун сүйлөп, кереги жок сөздөрдү сүйлөп отуруша берет. Мен эң гана керектүү гана жерлери, кыска нуска сабактарда 7-8 минуттан ашырбайм. 1 саат 2 саатка созулган сабактарды адамдар көрбөйт, окусу келип кетет да. Мен эң эле плюс жери ошол токотор жерин, кыргыз тилдүү, жалпак. Ушундай бул жаатта жүрүп, анан ушундай нерселерди алдым, ушундай жактарга эс алып келдим, мына мен мондай аябай укмуш жашап атам деп эле реклама кылып беришет го. Ошол туурабы? Мен эч жака эс ала элекмин. Чынында эс ала элекмин, себеп дегенде балдарым кичинекей, билбейм, балдарым да чоңоюп калса эс алабыз деген ниетибиз бар. Эми ошол жана мен тияка барып келдим, бул нерсени алдым деп мактангандар, ошентип адамдар негизи эле айымдары мындай эмоция менен чечим чыгарат экен да. Тиги ушул курска окуп эме алыптыр, машина алыптыр же болбосо тияка эс алып келиптир деп акыл эси менен эмес, логикасы менен эмес, ошо эмоциясы менен курска жазылып алат да, анан курстан жыйынтык көрбөй калгандар көп болот да. Мен ал нерсени мындай орточо колдоном десем болот. Аша чаап, аябай мактанып кетпейм же таптакыр эле чыгарбай койбойм. Мындай чыгарып турам ийгиликтеримди. Адина, анда жакшы эле маалымат болду окшойт. Көрүүчүлөр үчүн, ушул тармакка кызыккандар үчүн дагы кайрылууң болсо кошумчаласаң болот. Мага сурооңуздар кандай болоорун сөзсүз билип атам азыр эле мына экрандын аягында туруп. Анткени мага күн сайын ар кандай каттар келет да. Мисалы үчүн күйөөм каршы, телефонум эски, балдарым эме көп, иштейин десем тоскоолдуктар толтура деп. Адамда өзү эки мотивация болот, ички жана сырткы. Сырткы деген бул ошол, мисалы үчүн азыр мен сүйлөп берсем, сиздерде бир мотивация пайда болушу мүмкүн да. Бирок бул мотивация өчөт 72 сааттан кийин. Ал эми эгерде сиздердин ички мотивацияңыздар болсо, аны эч ким өчүрө албайт. Ошол ички мотивацияңыздарды таап алыңыздар. Эмне үчүн сиз жакшы жашагыңыз келет? Ошол нерсени тапсаңыздар,
күйөөңүздөр каршы болгону, телефонуңуздун эски болгону, айылда жашаганыңыз, жогорку окуу жайды бүтпөй калганыңыз, орусча билбегениңиз дагы тоскоол болбойт. Ошондон айымдар ички мотивацияңыздарды табыңыздар жана сөзсүз аракет кылыңыздар, максатыңыздарга ар бириңиздер жетесиздер. Негизи зона комфортудан чыгыш керек да. Азыр сизге келатып, ушунчалык мындай бир айта албайм, бир башкача сезим болду. Корктум, сүрдөндүм, сүйүндүм. Келгим да келбей койду да, бирок ошол зона комфортудан чыгып келдим да. Ушул нерсени жеңиш керек дейсиң. Ошондуктан мен мындай кылгым келбеген нерсени кылып жатканым үчүн ийгиликтүү болуп атам. Ошондуктан сиздер дагы кылгыңыздар келбеген нерсени кылганда гана ийгиликтүү болосуздар. Эгерде дагы да мага бере турган сурооңуздар болсо, мага Инстаграмдан личкама жазсаңыздар болот. Мына экрандагы көрсөтүлгөн логинге Адина наставник деп жазыңыздар, катталыңыздар. Ар дайым сиздердин сурооңуздарга жооп бергенге даярмын. Адина, анда сага чоң рахмат. Ишиңе ийгилик. Жаш болсоң да ушундай көптөгөн ийгиликтерди багындырып жүрө бер. Урматтуу көрүүчүлөр, эгер сиздердин кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, Адина айткандай төмөндөгү дарекке кайрылсаңыздар болот. Ал эми YouTube боюнча кызматташуу болсо, бизге байланышсаңыздар болот. Кийинки берүүдөн жолукканча саламатта туруңуздар.